Түшкү конок теле долбоору ар дайым кыргыз элине жакшылыкты жар салып, ийгиликтери менен тең бөлүшкөнү келген биздин атайын казармандан келген Ак Кайың деген асыл зат апалардан түзүлгөн топ бүгүн бизде мейманда. Анда эмесе Ак Кайың тобунун жетекчиси Жипара эжекебизге кезекти берелик. Саламатсыздарбы? Саламат. Урматтуу кыргыз элим, эл журтум, теле көрүүчүлөр, сиздерге Ак Кайың тобунун атынан чоң салам. Биз Ак Кайың тобу болуп түзүлгөнүбүзгө 2 ай, 3 айдын жүзү болду. Бирок ага чейин деле мындай ырдап жүрчүбүз. Бирок ушундай мен өзүм теле долбоорлорго катышып, эл алдында келет ырдагым деген долбоорлорго катышып жүргөм, анан кыздар сиз өзүңүз ырдап жүрө берип, биз да кошулуп ырдасак болобу деп анан кубан менен чалышып кубакташып, анан келип калдык. Баягы күлүп көрсө 4 аягы тууырайт дейт, теледен бизге окшогон байбичелерди көрүп алып аябай ырдабыз келип жүрдүк буга чейин негизичи. Эми жамаатыңыз менен таанышып жамаатымыз Имекан эже, биздин сулуубуз 75те, Айнура сулуубуз, эң кичүү кенжебиз Айгүл сулуу, Калиман, жанагы өзүм ушул топ уюшулдук. Мындай колго алып дайыма сиздер менен биргеликте иштейбиз. Абдан жакшы, ар бир жакшылыкты жар салганга түшкү конок теле долбоору кызматта. Ан үчүн сиздер 501 67 01 91 WhatsApp номери аркылуу мына бизге жаркырап келген Ак Кайың тобуна каалоо тилек айтуу менен бирге суроолоруңуздар болсо жооп ала аласыңар. Анда эмесе сөзүбүз кур болбош үчүн Ак Кайың тобунан жалпы кыргыз элимдин бүгүнкү эс алуу күнүн шанга бөлөйлү деп хор болсун. Жакшы. Жүрөктүн алтын казыгы
Жанды үйүн жандын азыгы дейт. Айнура эже, ыр дүйнөсүнө кантип келип калдыңыз? Мен деле ушул Жипар эже менен кошуна болуп, анан башында мен кол иш боюнча жүрчүмүн да. Кол өнөрчүлүк боюнча. Анан ушул Жипар эженин аркасы менен ушул топко катышып калдым. Абдан жакшы. Айнура эжекебиз өзү чебер, уз, кол өнөрчүлүк менен алектенип жүрүп, эми ментип ыр дүйнөсүнө келип. Анда сиздин ырыңызга кезек берейик. Абдан жакшы, бали. Эжеке, сиз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды, талантыңызды эжекебиз айтып калды. Арабыздагы эң улуубуз дагы, сулуубуз дагы биз түзөлчү эжекебиз ушул деп. Өмүрүңүзгө өрнөк болсун деп туруп, өзүңүз бир кыргыз элинин бүгүнкү эс алуу күнүнө жакшы бир чыгармаңызды арнап коебуз.
Керемет. Ак көйнөк кийсе жарашкан, агайын тууган карашкан дегендей. Эжеке сизге берелик. Ыркесени. Мен өзүм ошо айылда үйдө элемин, баатыр энемин. Анан ушул жамаатка деген ушул биринчиден Айнура эже сүлтөө болуп калды. Айнура эже менен келип, анан Жапар эженин астынан өтүп, анан ушул топко кошулуп калдым. Абдан жакшы. Сөзүбүз кур болбосун. Сөзүм кур болбосу үчүн эми коштоп берсеңиз сырдап коеюн. Жайдың күні жеңіл желпегеніп, жылдыз бүтін сені көп үзбереген, өмір балы жаңы тартып тұрғаны да, бүрі көлі бізге тұрды елеп, бүрі көлі бізге тұрды, bizge turdu yelip. Senin gözün nurdan artık sezildi, cem saladı happak süttüy betinide, dünyadögü dağlısı sen buludun. Dülük türüp keremettü sezemidim. Dülük türüp keremettü sezemidim. Bırakan cıldızılan soyulup, ay şolası bizge berip solulup, dilin besteli yaktı özeli. Sendin mağa mende sağa cılulup, sendin mağa mende sağa ötüp çattı cımımı. Senden mağa, men de sağa ötüp çattı cımımı. Ötüp çattı cımımı. Керемет. УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору. Сиз жашаган өрөөндө, сиз жашаган айылда, аймакта мына ушул ак кайын тобундай таланттуу, өнөрлүү инсандар болсо, ар дайым биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 501 67 01 91 WhatsApp номерине өзүңүздүн суроолоруңуздарды берип, каалоо, тилек, ой, пикир, сунуш калтырсаңыздар болот. Бизден алыстабай бизге көмөктөш болуп, ар дайым таланттарды колдоп бар болуңуздар демекчимин. Андемесе Жипар эжеке, бардык ырчы айымдарыбыз эң жакшы ырдашат экен. Кандай критерийлер менен тандап аласыз? Булар сен баягы үйүндөрүн текшерип, жақсы, бұлар мен ойымдағыдай олып, бір уақытта келіп, бір уақытта кетіп, бір жақтадан қашып, өзімден қол шығарып, дайыма сізден мен қызматташуға сөйлештік. Абдан жақшы. Калиман эжеке, казармандагы жаңылыктардан айтканча, жалпы кыргыз элине ыр арнаңыз. Казарманда жаңылык ушу аба ырайы ушу Бишкек сыяктуу эле жылуу, жакшы, элдер тынч, жакшы. Жалпы кыргыз элине бүгүнкү жаркын маанай тартууларыңыз эжеке. Жаркын маанай тартуулар Дүйшөнбе УКСтин курбулар деген. Абдан жакшы болот, абдан жакшы.
СМС келиптир. Саламатсыздарбы? Жалпы Ак Кайың тобуна ийгилик каалайм. Ар дайым төрдүн көркү үйдүн куту болгон апалардын ишинде ийгиликтер болуп, ар дайым ырдап жүрө бериңиздер. Бүгүн апамдын туулган күнү эле. Апама тилек кылып, Нинакан эже ырдап койсунчу дейт. Айнур эжеге салам жолдоп коюңуз. Туулган күнү экен бүгүн. Tuğbanı kutlu olsun, ders olsun, uzun olsun, bala çakağımdan daima birge vaktulu olur. Абдан жакшы, ыр арнап коюңуз. Анда эмесе Айнур эже, бүгүнкү сиздин туулган күнүңүздү биздин Нинакы эжеден ыр белек болсун кабыл алып коюңуз. Кайсылды? Ömürdü. Ömür kaydı kaysında? Абдан жакшы. Кубанычбек ага айтсаңыз, ар дайым мына ушундай ажарлуу эжекелерди сахнага алып чыгып жүрөсүз. Аралыктын алыстыгынан казармандагы Ак Кайың тобу менен иштешүү сизге оорго турбайт бекен? Рахмат сурооңузга. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ак Кайың тобу менен ошо кече жакында эле тааныштык. 20 күндөй болуп калды. Булар менен биринчи жолу таанышып, ошо даярдоодо кыйынчылыктар туулду. Эми баягы мурда менен булар ырдап көргөн эмес, арасында аккордеон менен ырдап көрбөгөндөр бар. Баягы жеке жолу эле баягы тар чөйрөлөрдө ырдап жүрүшкөн экен. Анан даярдадык, нары тартышып, бери тартышып. Анан мен өзүм даярдоо стилим өзүмчө, өзүмө жаккандай кылып даярдаганга аракет кылдым, но бирок эми мен айтмакчымын, телекөрүүчүлөрдүн астында калп эле айтканым менен баары ачык айкын көрүнүп турат го. Толук кандуу даярданып бүтө элекпиз. Дагы кичине кемчиликтерибиз бар, эми аны элдер көрүп аткандар, эми анын кемчилиги болбой, эл болбойт деп коет го. Анан бүгүн ошо улар менен таанышып, атайын алыстан атарды жолго артып келишти. Ишимиздерге ийгилик каалайм. Дагы көп иштешип турсак, бири-бирибизди баягы жарым сөздөн түшүнүп дегендей жакшынакай болуп кетебиз. Буюрса
Ошо мени тандап, ушу Бишкекте болсом дагы өзүңөр казарманда жатып алып, атайын бияга даярданганга келип, ушундай эфирге чыгат электеп, антип ушу келгениңиздерге мени тандаганыңыздарга рахмат. Мага окшогон музыканттар казарманда деле көп, мен тааныган көп музыканттар бар, башка жактарда деле көп. Анан ушу арасында мени тандап алганыңызга рахмат сиздерге. Анан учурдан пайдаланып, Кондуска мүмкүнчүлүк берсеңиз, бүгүн жеңеңдин менин өмүрлүк жолдошумдун туулган күнү. Ошонун туулган күнү менен Сагынтай, алтыным, сенин туулган күнү менен куттуктайм. Өмүрлүү бол, эч нерседен кем болбо, ооруба. Үй бүлөбүздүн маңдайында жаркылдап эле аял адамдын куту деп, аял үйдүн куту деп коет. Үйдүн куту болуп эле жаркырап жүрө бер. Ден соолук каалайбыз. Ошол жалпы жамааттын атынан, деле кыргыз элинин атынан сени куттуктайбыз. Абдан жакшы. Сагынай эжеке, сиздин бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Андеметсе кандай болсо да жетекчи деген жетекчидей сизге ырды Жипаркүл эжекебиз арнасын. Ыр белекти кабыл алып коюңуз. Кайсы ырды? Кайрылмасын айткыңызчы. Түшкү конок теле долбоору ар дайым жакшылыктын жарчысы. Биз менен жакшылыгыңызды тең бөлүшүп туруңуздар. Ал үчүн 501 67 01 91 номер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. WhatsApp'tan кат кабар жазып туруңуздар. Көңілден еге жебеттен жаштықтың татты сүйсін жалғандай бойлап жүріппін өзімден кетті секіліп өртінде қалдым, өртінде қалдым, өртінде қалдым, өртінде қалдым күйіктім Tanışkan кезде жаңадан тай салдап жүрдің абыдан шығарып сөзді шересің шықпасын елің жаныңдан жақтырып кеттің кейіннен жаралғаныңды 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 қаныңдан Birge basalım, ketiptir menden qatalık Köp görbe qusa boldum men, ketiptir menden qatalık Жақшылап ұқчы базайым Жат болсын бізге, жат болсын сізге Жат болсын бізге, жат болсын бізге қапалық Жақшылап ұқчы базайым Жат болсын бізге, жат болсын бізге Жат болсын бізге, жат болсын бізге қапалық Жат болсын бізге қапалық Абдан жакшы, бизге келген SMS бар экен. Саламатсыздарбы? Түшкү конок теле долбоорунун жалпы жамааты ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ак кайың тобун тойлорго чакырсак келе алат болду экен. Сокулуктан байланышка чыгатабыз дейт. Демек, Сокулуктагы көрөрмандарга сиздердин өнөрүңүздөр, талантыңыздар жаккан экен. Мүмкүн болсо тойго чакырсак келе алабы дейт. Жипар эжеке, өзүңүз жооп берип коюңуз. Эми тойго чыкса мына барып чогуу турабыз. Барабыз. Ким каалап тойго чыкса, биз барабыз, дайыма жүрүп атабыз, бутакка чейин жүрөбүз. Абдан жакшы. Демек, биздин бүгүнкү Ак кайың тобунун апалары жаккан болсо, тойлоруңуздарга чакырсаңыздар, батасын берип, келин алып кыз узатууда кыргыздын каада салтын жасап узатканга ар дайым даяр. Ал үчүн сиздер Ак кайың тобуна байланышка чыга берсеңиздер болот. Апанын тилегиндей тилек болбойт дейт. Апаларды тойлорго чакырып туруңуздар. Айнур эжеке, ырдап койбойсузбу өзүңүз бир? Болуптур. Кайсы да? Катуураак элечи.
Түшкү конок теле долбоору ар дайым жакшылыкты жар салганга даярбыз. Ал үчүн биз менен 501 67 01 91 номерине WhatsApp'ка байланышсаңыздар болот. Ар бир жакшылыкты түшкү конок менен бөлүшүңүз. Ар бир көрөрмандын үйүндө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Айнур эжекеден ыр белек. Абдан жакшы. Ак Кайың тобу сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар дейт. Ак Кайың тобуна кошулганга апам казарманда жашайт. Мен өзүм Карабалтадан байланышка чыгып атам. Кантип кошулса болот? Апам 64 жашта дейт. Кошулсунбу? Мен менен тең экен. Сиз менен курдаш экен. Апасына кошулууга кандай критерийлер менен кабыл аласыз? Кошулам, сиздин тобуңуздун мүчөсү болом дегендерге жалпы көрөрмандарга номериңизди кайталап койсоңуз болот. Эми кошулам деп бизге байланышып атат. Өзүң кааласаң, өзүңдө кандайдыр жан дүйнөңдө ошол өр болуп атса, биз кабыл алабыз. Көрөбүз, таанышабыз, сырдашабыз. Биз менен жашташ, замандаш экенсиң. Кабыл алабыз. Курбу кылып алганга, жамаатыңыздарга ыр чыгып алганга ар дайым каалоочуларды, таланттуу инсандарды группаңызга чакырганга ар дайым даярсыздар. Абдан жакшы. Калиман эжеке, өзүңүз бир ырдап коюңуз. Кайсыны белек? Картайтпайт мени замана дейт. Сиден беле? Сиден. Jadara
Өнөрчүлүк деп калдык жогоруда. Кыргыздын унутта калып барткан каада салт, үрп адатын кийинки муундарга кантип жайылтсак болот? Айнур эжеке, кол өнөрчүлүктө кандай ыкмаларыңыздар бар, кыз келиндерге үйрөтүүдө дагы? Мен ошо кыздарымды бүттү үйрөттүм, кошуналарыма да үйрөттүм. Мен башында апам уз чер, ою, чийме чийген шырбат боюнча 3 жолу көчмөндөр оюнуна бардым. Көлгө 7 күнгө бардык. Бардык жерге Ошко, Жалал абакка бүт бардым. Ат башыга да бардым. Анан неме ошо концертке опаратан бара жалпылык тартып, кийисти таштап, эми таштаган деле жокмун, эми азыраак кармап атам, мурункудай берилип кармабай калдым. Анткени кыздарым күйгө тийип кетти, мага жардам беришкен киши жок болуп калды. Азыр деле бирок чыгып жүрөм, анда-санда райондук немеге. Абдан жакшы. Бизге байланыш келген эсимес бар экен. Жалпы билим берүү тармагында Ополтоодо эмгек кылып келе жаткан жалпы мугалимдерди кесиптик майрамы менен куттуктайм. Бишкек шаарынын жашоочусу Аелита деген окуучубуз түйшүктүү жана ары жоопкерчиликтүү кесиптин ээси болгон билим берүү тармагындагы бардык инсандарды Аелита кызыбыз куттуктаптыр. Анда эмесе Аелитанын аруу тилеги кабыл болсун деп Жипар эжеке өзүңүз жалпы бир билим берүү тармагындагы инсандарга ыр белек арнап коюңуз. Сизден. Мен өзүм дагы 45 жыл ошо билим тармагында мугалим болуп, музыкант болуп иштедим. Кесиптештер баарыңыздарды майрамыңыз менен куттуктайм. Эл соолукта аманчылыкта болгула. Жандарым бирсайын. Абдан жакшы. Эфирибизди шаңга бөлөгөн Ак Кайың тобуна ыраазычылык билдиребиз.
Ак Кайың тобунан жалпы бүгүнкү эс алган инсандар үчүн хор болсун. Жарайт. Пистиңиздер шийден. Изиңиздер да? Керемет. Ак Кайың тобунун жалпы жамаатына ийгилик каалайбыз. Ар дайым мээримдүү чоң апа таяне болуңуздар. Сахнанын ажарын ачып, үйдүн куту болуңуздар. Андемесе түшкү конок теледолбоорунан алыстабаңыздар. Кийинки сааттарда дагы ар бир инсандын ийгилигин, кубанычын тең бөлүшөбүз. Эфирден алыстабай биз менен болуңуздар. Андемесе жагымдуу музыкага кезекти берелик.